Кубатбек Боронов брифингде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ушул жылдагы иш-аракетинин планынын айрым багыттары жөнүндө айтып берди. Анын айтымында өткөн жумада мамлекеттик маанидеги 2 документ кабыл алынды. Алар социалдык экономикалык туруктуулукту жана калктын кирешелерин колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш-аракеттеринин планы, ошондой эле болушу мүмкүн делген COVID-19 экинчи толкунуна даярдануу боюнча иш-чаралардын планы. Өлкөнү санариптештирүү боюнча иштер улантылат. Бул чөйрөдө билим берүү тармагы негизги багыттардын бири. Аралыктан билим берүүгө өтүү өлкөнүн санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын логикалык уланысы болуп эсептелет. Учурда мугалимдерди техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча иштер жүрүүдө. Алдын ала жүргүзүлгөн мониторинг көрсөткөндөй 4782 аз камсыз болгон үй-бүлөнүн сыналгысы, ал эми 65616 окуучунун смартфону жок. Донорлор тарабынан мектеп окуучуларына тиешелүү техникалык каражаттар жардам иретинде берилет. Мобилдик операторлор акысыз интернет менен камсыз кылат, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы саламаттык сактоо мекемелерин санариптештирүү маанилүү маселелерден болуп саналарын кошумчалады. Өкмөт башчы саламаттык сактоо мекемелерин санариптештирүү маанилүү маселелерден болуп саналарын кошумчалады. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш-аракетинин планында жарандардын ден соолугун сактоого өзгөчө көңүл бурулду. Ушул пункттун алкагында медициналык адистердин окутуу жана ишке тартуу, 14 медициналык мекемени куруу, оңдоо жана жабдуу, керектүү жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алуу жагы каралган, деди өкмөт башчы. Пандемия маалында саламаттык сактоо чөйрөсүндө пациенттер боюнча маалыматтарды тезинен иштеп чыгып, мониторинг жүргүзүүдө проблемалар чыкты. Ошондуктан саламаттык сактоо министринин санариптештирүү боюнча министрдин орун басары кызматы киргизилди, деп билдирди Кубатбек Боронов. Анын айтымында учурда өкмөт порталдарды өркүндөтүү, бирдиктүү маалыматтар базасын толук кандуу ишке киргизүү жана башка бир катар кеңири масштабтагы маалыматтык технологияларды киргизүүнү аягына чыгарууну көздөп жатат.